Быйыл Жалал Абад электр тармактар ишканасы боюнча 2024 жылғы капиталдык курулуш пландарына кирген. Бизде 4 участка кирген. Жаңы куруу 4 участка Кызылжарда, Кызылтууда, Сузак энергосбыт имараты жаңыдан курулат. Эски имараттын ордуна. Анан трансформаторду ремонттоо цехи дагы жаңыдан курулат. Ошо 4 участка курулат. Сузак энергосбыт бүгүнкү күндө курулуп башталды, курулуш жумуштары. Андан башка бизде 6.10.04 боюнча курулуш жумуштары пландаштырылган. Жалпысынан 32 километр. Кайра келбеттөө жумуштары бизде 96 километр жалпысынан. Былтыркыга караганда 20-30%га көбөйдү көлөмдөр. Анан быйыл жаңы технологиялар киргизилип, СИП провод деп коет, стальной изолированный провод менен зымдар алмашылат. Ал деген ошо потеряны жок кылуу максатында, азайтуу максатында ошо СИП проводко өтүп жаңы технология колдонулат. Андан башка кошумча КТПлар пландаштырылган 35 дана. Андан сырткары шкафтар алмашат. Жанагындай темир шкафтар бар, КТП шкафтар деп коет. ГКТП чоң шкафтарга алмашылат. Ал 5 дана каралган. Ошондой эле жылдан жылга эски жабдуулар алмашып, 610, 35, 110 тарабында дагы өчүргүчтөр, масляный выключатель деп коет, май өчүргүчтөрү, вакуум өчүргүчтөрүн алмашылат. Андан сырткары 110 тарабында май өчүргүчтөрү элегаздык өчүргүчтөргө алмашылат. Андан сырткары бизде трансформаторлордун кубаттуулугун жогорулатуу да жумуштар аткарылат 2 подстанцияда. Анан замена крун деген бар, ячейкалар дагы алмашат. Ал дагы 2 подстанцияда. Трансформатор токалар дагы алмаштыруу каралган быйылкы жыл менен. Андан сырткары өткөрүмдүүлүгү азайып кеткенине байланыштуу зымдар жанагы жыл сайын эскирип, зымдар дагы алмашылып атат. Ал жерде да 4 объект кирген, 4 объектте да жумуштар аткарылат.